Мен балалыгым азыркы Баткен областынын Айдаркен шаарчасында өткөн. Мен окуган мектептерим экөө болчу. Октябрдын 60 жылдык атындагы орус мектепте 2-класска чейин окугам. Андан кийин СССРдин 50 жылдык атындагы кыргыз мектепте аяктагам. Мен азыркы сен айткандай кыялым өзгөрчү эмес. Эмнегедир? Мен ар кайсы жерде эле айтып келем. Мен же аскер кызматкери болом деп айтчым. Ал кезде түшүнчү эмесмин аскер кызматкери деген ким экенин. Бирок или военный болом, или ырчы болом деген экөө турчу. Азыр Кудай буйруп экөөнү тең алып келет. Экөөнү тең иштейм. Мектепти башка кыздардай, башка балдардай болуп эле аябай жакшы көрүчү эмесмин. Эртерээк чоңоюуну самачыбыз, бардыгы эле бала ошондой болсо керек. Арман, сенсиз жашоо арман, сенсиз жашоо жалган, сенсиз даркен алам. Арман, сенсиз жашоо арман, мен өзүм жашоо көздө, биз экөөбүз бир көткөргөн саргайып кездик эңсеймин бүгүн. Дүйнөнүн эң сулуусу менин энем, бактыбыз үчүн деп күч аябай жашады энем, карыды энем, карыды энем. 4-класстарда окуганда деле жанагындай изложениесине жазганда Чыңгыз Айтматовдун керки сөздөрүн эстеп, жанагы эмелер жазып берчү өзүмчө. Асман чайыттай ачык, асманда кашыктай булут жок деп эле баштай берчимин да, бирдеке жазып берчимин, ошону сочинять этип элечи. Ошо Чыңгыз Терекович Айтматовду аябай идеал тутчумун. Ал кезде идеал эмне экенин, идеал деген сөздү түшүнчү эмесмин, анысы бирок ошол инсанды аябай жакшы көрчүм. Китептердин жанагы сөздөрүн көп ошол жактан алчым да. Айтпадым, эң эле жакшы көргөн сабагым ошол орус тили адабияты болчу, музыка болчу. Жаман көргөн сабактарым эсептесем жетпей калат. Химия, физика, алгебра, ушул сабактардан такыр начар болчумун. Балалыкта эсте калган окуялар аябай көп, бирок бирөөсүн айтып берейин. Биздин мектепте бир классташыбыз бар болчу, Базарбай деген аты. Аябай шумдуктуу, ушунчалык хулиган бала эле, мектептин бардыгы коркчал баладанчы. Мисалы, ашканага киргенде кыздар пирожки бирдеме алып жейин деп атса, барып туруп мондан жулуп кетип, кыздардын чачын тартып, уруп сабап, ушундай бала болчу да, элдин баары коркчу. Мен деле коркчумун, бирок мага тийген эмес болсо эле коркчумун да. Күндөрдүн биринде мектептен чыгып келатканда артыман келатыптыр. Мурда илгери жана авоська деп койчу, сетка. Ошого топ салып алып келатыптыр. Мен сездим, азыр мен ошо менен согот депчи. Анан кийин келип туруп эле башка согуп калды теги топ менен. Мен аябай жийиндеп туруп, кайрылып туруп, ошо арыктан аттап атканда ошо сууга жыгытып, уруп тээп, арыктагы сууга тыгып салгам. Бирок ошондон кийин мен андан коркпой, ал менден коркуп калган. Азыркыга чейин айтат ошодучу. Мен урбайсыңбы, жалыксак деп эле. Балалык экен. Жок, өзгөртпөйт элем. Анткени мен азыр тандаган жумуштарым бардыгы мага жагат. Эч кандай кыйынчылыгын сезбейм. Аябай өтө жакшы көрөм. Эгерде алмаштырам десем, азыр деле мисалы эч ким жок дейт, өзгөртсөм болмок да. Бирок өзгөртпөйт элем. Балалыкка кайтканга мүмкүнчүлүк болсо деле.